tasbih namazı taksırlar. Tasbih namazı var. Bunu da ele uqqansızlar. Bu namaz turalı kelgen hadisler daif. Biroq köp jol menen, öte köptөгөн jol menen rivayet kılıngandıktan İbn Hajar Asqalani rahmetullahi aleyhi aytat, hasanun li gayrihi deydi da bunun hadisi. Qaysı qanday hadislerden eken? Özü tüp-düz жақшы эмес. Köp kişiler rivayet kılgandıktan жақшы hadislerden katarına koşulganlardan, sahih hadislerin katarına koşulup kalgan taksırım. Jana bunu menen ulu insanlar amal kılgandığı bunu bu namazın bar ekendigini kuvattagan. O bolku adamlar nemene kılışkan bizdin ötüp ketken ulu alımlarыбыз, Құдай Таалага чындап кулчулук кылып жүрген адамдар бул намаз менен амал кылышкан, намазды окушкан. Мына ошондуктан бул намазды бидат деп айтуу, же анын артыкчылыктарын таңуу бул туура эмес болуп калат. Таңмаш керек. Кээ бир адамдар бар биздин арабызда. Ханафи мазхабымын дейт. Же болбосо ахли суннат вал жамааттанмын дейт да, бул намазды четке кагат да. Бул туура эмес болуп калат таксыры. Бул намаздын фазилети өзгөчө ордун экен бар. Анан бул намаз не кылат? 4 рекет болуп окулат. Аны ар бир күнү күндүз же түндө окусаңыз болот. Bir аптада бир окусаңыз болот. Ар бир жумада окусаңыз болот. Эч болбосо bir айда бир окусаңыз же эч болбой калганда өмүрдө бир жолу окуп койсоңуз да болот. Түшүндүңүздөр да? Кош. Эми муну окуунун айтылат, муну окууда 75 жолу төмөнкү тасбих айтылат. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahu ve allahu akbar деген. Кээ-бир риваятта эмнени кошуп коёт? Ва ла хаула ва ла куввата илля билланы кошуп коёт. Мафума? Ана мунун кантип окулуусу тууралуу 2 ыкма келген. Себеби хадисте 2 башка келгендиктен имам Тирмизинин сахихини жазган сунан китеби бар го, ошону алып карасаңыздар, келечекте иншалла көрөсүздөр 2 ыкма менен окулат. Мисалга биринчи ыкмасында Fatiha menen sürödөн кийин кыямда 15 жолу жанагы тасбихти айтат. Андан кийин ар бир кыймыл аракетте, рүкүдө, кавмада, саждада, жалсада, кайра саждада, биринчиси башында 15, кийин канчадан экен рүкүдө 10дон кетет. Ошондо жалпы канча болуп калат? 75 болот эсептесеңер кийин, Экинчи рекетте дейт, ташахудтан кийин не кылат? Ташахудтан кийин, анан 3-чү рекетте 2-чи саждадан кийин отурган абалда дейт. 4-чү рекетте салаваттардан кийин 10 жолудан айтат. Булар кичине кийинки рекеттер өзгөрүп кетти. Байкадыңыздарбы? Мафхум? Экинчи ыкма, мисалга, санадан кийин дароо 15 жолу айтабыз. Сананы окудук, канча жолу айтабыз? 15. Андан кийин Кур'ан окуп рүкү кылабыз. Андан кийин рүкүдө 10 жолу, кавмада 10 жолу, 2 саждада 10 жолудан, 2 сажданын ортосу болот го, 10 жолу, анан жалса болот. Жалса 2 сажданын эмнеси? Ортосу. Ошол жерде 10 жолдан айтабыз. Жалпы эсептесең канча болуп калды? 75 болот. Экинчи рекетте Фатиха сүрөсүдөн мурун 15 жолу, Фатиха менен сүрөдөн кийин 10 жолу айтат, анан калганы биринчи рекеттегидей кете берет. 3-чү, 4-чү рекетте ушундай таризде уланат. Кыскасы, бул намазды дагы аракет кылып, үйрөнүп окусаңар, иншалла өтө чоң соопторго ээ болосуңар. Мафхумбу? Атайын бир убакытты бөлүп, өзгөчө түндө окуп койсоңор жакшы болот, таксылар.